Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Түз эфирди баштайбыз. Кандайсыз? Кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы, Агай, мен сиздин бир-эки эфирлериңизди көрдүм. Ошол жерде сиз эганы басыш керек дедиз. Ал эганы басканда мен ошону түшүнбөй калдым да. Ошондо биз бул жашоодо мындай комфортный болуп жашабашыбыз керекпи? Мисалы үчүн баягы VIP жерлерде, мисалы үчүнчү. Ал жерде эго көтөрүлүп кетеби ошондо? Конечно, жашаш керек. Бирок жашаган келбей атат да. Тажайсың мындайча. Просто биз ошого карап умтулсак болобучу, бул балда эго болобу? Сен жөнөкөйлүккө келсең, адам мисалы 60-тан 70-тен өткөндөн эч нерсе кызыктырбай атат. Бир эле тиги жакты ойлоп калабыз биз. Байлыгында миллион тонна алтын берип койсо да сага бир тыйын болуп калат, түшүндүңбү? Жөн эле сен жана комфорттой туткан жөн эле алтындан үй кылып койсо деле сага бир тыйын болуп калат. Анткени адамдын душасы акыретти каалап баштайт, акыретке даярданып баштайт. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн могу улуу адамдар, пайгамбарыбыз, мен деген адамдар тоодой байлыкка да кызыккан эмес. Алар акыретке жол салып койгон адамдар. Ошон үчүн Азыр сиз айтасыз. пайдаланыш керек. Бирок ошол өзүңдүн акыретиңди просто мындай жакшы нерсе үчүн пайдаланыш керек. Маселе ушул жерде. Байлыктан отказ берип кереги жок. Байлык деле ыйык нерсе болот. Анда болот, Конечно, бул акча деген ыйык нерсе деп мен устазым айтчу. Акча ыйык нерсе, бирок ошол ыйык нерсе менен өтө чоң иштер жасаса болот дечү. Эгер адамдын эгосун тарбиялап алса, ошол акча менен өтө чоң улуу иштер жасаса болот деп айтчу менин устазым. Мен уже 2,5 жыл болуп атат. Сиз айттыңыз го, мага баягы психологиядан айланып келишет депчи. Мен ошондой болуп атам да. Мындай выгоранияга кетип калдым да. Даже эчтеке укум келбей калды. Мурунку сабактарды уже көргүм келбей калды. Көрсөм бир жалган сүйлөп аткандай эле сезилип атат да уже мангачы аларчы. Мындай сабактар кирбей калды. Мындай жүрөгүмдө тынчтык жок болуп атат да. Баардык психологияны окуп бүттүм. Сиз кечегиде бир кызга айтабыз, менторство депчи. Мусорго толгон. Кече жакында Казакстанда бирөөдөн менторство алдым 3 айга. Ал менен иштеш баштап атам да, эмичи. Баягы блогтордон снимать эме кылып, анан кийин баягы ата жөндө блогторуң болот. Менде бар экен да, ошондойлорду сүйлөштүк. Анан ошондо мен ошол жагынан кетсем болот экен да, значит, бир эмени алып. Бир аяк. Мындай аласыз. Атың ким? Сүйүмкан. Бизде окудуң беле? Жок, мен сизге кече жазганмын, эмелериңиз жазды. 15-нде болот да, ошол качайын деп атам да. Бизде окуп бир ай машыксаңыз, мосролорду бербейсиз. Ошол жанагы бизде $1000, $5000 чейин жазылып алгандар полный окуулардан отказ кылышты. Отказ кылышты. Анан мен сени отказ кыл деп да айтпайм. Бул жаман, тиги жаман деп да айтпайм мен. Сен өзүң танда моягың, түшүндүңбү? Алла таалам берген ар бир адамгачы. Ошон үчүн мисалы сен үчүн мен сен үчүн нормальный болсом, башкалар үчүн мен ненормальныймын. Түшүндүңбү? Анткени могу биздин эгобуз бөлөт адамды. Могу биздин напсибиз адамды бөлөт. Бул нормальный, бул ненормальный бөлөт. Түшүндүңбү? Азыр мен мына сиздин эфирлериңизден көрүп, көргү жериңизге кошулам, көргү жериңизге кошулбай да. Неге кошулбайсың мисалы? Мисалы үчүн, сиз азыр фин-шуй багында эмелерди айттыңыз го, аларды колдонсо болот депчи. А мен андайлардан мындай корком да. Жимпин аралашып калабы, мындай эме болуп каламбы, адашып кетемби депчи. Сен шуй мояктан мына гүл мояктан тиет. Ошол жака терезеңди карат деген бул жаманбы? Мисалы. Тоонун башына үй салба, тоонун мындай каптал жагына үй сал, анткени тоонун үстүндө баягы постоянно шамал болуп турат. Мындайраак, ылдыйраак жерге сал деген жаманбы мисалы? Цифраларчы, цифралардан кандай биз өзүбүздүн жашообузду көрө алабыз? Сен цифраны окудуң беле?
Жок, окуган эмесмин мен ошону сураганым. Ошон үчүн окубаган үчүн ушуну айтып атасың да. Мисалы, могу мусулманчылыкта Ошо көп жүргөндөр айтат. мусулманчылыктын ыйык нерсесин түшүнөт. Мисалы, бул алар санат чыныгы намазды түшүнүп калгандар, булар башка нерсе. Фанатизмге берилип кеткенде, мо болбойт, монун баары ширк, мындай деп кетет, түшүндүңбү? Ошон үчүн сен азыр мен сага түшүнүп атам. Сен айтып атасың мына, мени карап тур. Сенин жүрөгүң сүйлөгөн жок. Сен дин не экенин билбейсиң. Туурабы? Билесиңби? Ооба. Эми намаз окугандан кийин может билем деп айта албайм бирок. Эми намазды жинди могу организм менен сезип көрдүң беле? Жок. Сен жинди сезип көрбөгөндөн кийин сен ар кимдин айтканын бул жин анан мындай тигиндей деп сен деле окуп алган, угуп алган нерсең айтып атасың, туурабы? Ооба. Фен шуйду окудуң беле? Жок. Сен окубагандан кийин анан кандай туура эмес деп айтканга акың бар, мисалы. Сен фен шуйду ач. Фен шуйду ачсаң, мояктан түндүктүн энергиясы, мояктан муздак шамал келет, түштүктөн ысык келет. Күн батыш, бул мусулманчылыкта деле бул күн батыш, мисалы. Күн чыгыш. Эгер өтө эле терезең чоңоюп кетсе, терезени кичирээк кыл, мисалы. Бул ушундай эле илим да, билим да. Бул жерде көз ачыктык болуп атабы? Конечно, көз ачыктык бул жаман нерсе. Сен мындай билбей туруп эле көрдүңбү? Билбей туруп эле мындай тигиндей деп сен сүйдөп атасың. Түшүндүң? Ооба, түшүндүм. Эме Просто баягы сүйүмкан. Сенде күнөө жок. Сенде күнөө жок. Антип чыгып аткандын өзү бул жакшы нерсе. Мындай, если честно, мындай изилдеп атам да бардыгынча. Изилдеп атасың. Түшүндүңбү? Да. Изденип жүрөгүм тынчтык таппай атат уже. Сени талкаланып атат, эгоң талкаланып атат. Да. Эми сен карап тур, бир закон бар, окшош токшош татат деген. Эми сен өзүңө сенин ниет пейилиң кандай болсо, Алла Таалам сага ошондой эле жол көрсөтөт, ошондой эле устаз берет. Түшүнүп алдыңбы? Ниет пейилге жараша болот. Эми буяга жараткан Алла Тааладан сен главный ниетиң койпой эле акырын жумушуңду кыла берсең, мындай өтө фанатизмге берилбей изден, бирок жумушуңду кыла бер, главный жумушту кыл. Анан Алла Таалам сенин ниет пейилиңе, нар жагыңа жараша эле бир жакшы устазды берип коет. Сен ниет пейилиң кандай болсо, ошондой устаз жолугат. Сенин эгоң аябай чоң, только хочу деп баягы материалдык нерсени кааласаң, только материалдык устаз жолугат сага. Мондай эме сааттарды тагын, анан мондай машинада жүр, анан мондай жерде жашашың керек, анан сен мондай болушуң керек деген устазга жолугасың. Эгер сенин ниет пейилиң жөнөкөйлүк болсо, андай байлыкка деле өтө умтулбай, бирок жараткан бергенден шүгүр деп, акырын бул дүйнөдөн жакшы кызмат кылайын деп өтүп кете турган болсоң, сага ошондой эле устаз жолугат. Түшүндүңбү? Сенин кеткенге жараша устаз жолугат. Вот маселе ушул жерде жатат. Агай, мына мисалы сиз айтып атасыз го, мына кечки амал тамак жебегиле депчи. Сиз дагы бир айттыңыз, эме эгоңор чоңоюп кеткен үчүн тамак көп жейсиңер деп. Бирок менин весим нормально, бирок ушунча деле көп тамак жей берем да. Эртеңки сабакта ушул жөнүндө айтасызбы? Ооба, медитация жасалган тамагың тыйылат да. Тыйылат. 70% адам тыйылат, 70% адамдыкы. 30% ачылат. Неге дегенде, организмди очищение кетип баштайт. Организм ушундай өзүндө мусорларды жеп баштайт. Мына орозодо айтып атпайбы, биздин алымдарыбыз айтып атпайбы? Орозодо сен ичиңдеги бөйрөктөрүңдө таштаган жеп таштайт деп атат. Түшүнүп атасыңбы? Ооба. Медитация жасатканда көпчүлүктүн аппетити ачылат. Көп эмес, бир 10%, даже 30га жетпейт. Ошол пайдаланып калыш керек. Просто ичиндеги мусорду жеп калыш керек организм. Кайрылып биз тамактан уруп алабыз. Алдыңбы? Ошон үчүн бир жакшы устаз тап. Анан ошол
анан ошондон мындай билим алып, ошого суждение кылып, жакшы эме кылсаң, анан ошонун батасын алып, бизнес болсо бизнестен устастап, эгер мындай инфо бизнес деп азыр мода болуп атат, эгер ошол жагына кызыксаң, ошол жактан бир жакшы аракет кылсаң, сенде чоң өзгөрүүлөр кетип баштайт. Азыркы мен алып аткан устазым бул чоң эле катын, бир 50 жашта да. Ал ошо мындай иерархия айтат. Сен устазың катын деп сүйлөп Казак да? Казак катын дегенге болобу? Алар катын дешет экен го. Аларда катын деген сөз мындай улуг сөз го, как почти. Кечирип кой анда. Мен турмуш түшүнүп атпын. Алар ушинтип катын деп айтышат да. Ошондой анан кийин мындай балдар да аябай акылдуу чыккан деп Инстаграмдан салып калат да. И семьясы да жакшы, как ошого эме болуп аткан да. Как нормально эже да, уже анда стаж бар, мисалы үчүн 50 жашта, 20 жыл болду уже ал менен аралашканга. Ошого дагы как иерархияларды да түшүндүрүп айтып берет экен да. Значит, ошондой кылсам болот экен да. Ооба. Ага добавка сиздин медитацияңызга дагы. Эме эми ар бир адам сен өзүң өсүшүң керек. Да. Сен өсмөйүнчө, мисалы мен шофёрлукту үйрөнсөм, мен бирөөдөн чала учуп кичине айдап алып эле мен үйрөндүм дегенден алысмын. Мен чала үйрөнсөм, мен чала учуп боюнча калып кетем. Мен машинаны айдагым келсе, ошол жерден машинаны айдап, ошол шофёрго кызмат кылып, кандай бензин куят, ошонун баарын эле бир күн айтып иштебайт да. Ооба. Ошонун жанында жүрүп, кандай май куюлат, эмне кылыш керек, кышында, күзүндө айдап көрүп, чөптүн арасынан, таштан, тоодон айдап көрүп, анан баягы көзүң канып калгандан кийин, көзүң полноценный канып калгандан кийин эми мага уруксатыңызды бериңиз деп ошол кишини ыраазы кылып кетсең, сенден жакшы шофёр чыгат. Алдыңгы? Анысыкандай, анан аны кечке өмүр бою деле байлап жүрөргө бул эми индивидуальный нерсе. Мен бул жөнүндө кийин бир аябай жакшы бир эфир өтөм. Адамдар психологически байлабаш керек. Көпчүлүк сен менин устазым болом, мени сыйлашың керек деп психологически байлап алгандар, школалар бар, ал да туура эмес. Мисалы мага керекпи? Мага керек, мен ошол адамга өзүм эле байланам. Өзүм байланам ошол адамга. Ошонун илим билимин алам. Анан жолго чыгам дегендей кеп да. Анан кийин сиз без фанатизм дедиз го, мисалы үчүн баягы эмедечи, эфирлердечи. Ошондо ар эмеден өзүңдүн каалаганыңды алып колдонсоң болот экен, значит, да? Не только ислам, мисалы үчүн. Мына эмеде медитация деп атасыз, дагы башка мисалы үчүн илимдерден дагы если өзүңө жаккан болсо, өзүңө керек болсо, ошолордон алып колдонсоң болот экен да. Эми мен психологмун. Мен эмесмин. Анан бул жерде мындай жер бар, пайгамбардын бир сөзү бар. Кытайдан болсо илим ал дейт. Кытайдан илим ал дейт. Биздин эголор мындай да, эголор карап тур. Биздин ичибизде напси. Бул теңирчи дейт. Бул буддист дейт, бул баптист дейт. Бул индус дейт. Алар айтат, бул ислам дейт, бул мындай дейт, бул террорист, бул бахавист дейт, алар да бөлөт. Бул жерде только кармашы, түшүндүңбү? Эголордун кармашы. Мисалы, индустар айтат, только биз дейт, мына дейт. Кытайлар буддизм айтат, коюңуз болчу силерди, террористтерди дейт. Биз айтат, калгандар ирунда только мону кыл дейбиз. Бирок сен Кытайсыңбы, орустсуңбу, кыргызсың, өзүңдүн бир карманган диниң болуш керек. Бир байыр сайга чейин ал жерде гана Буддага сыйлап деген бул жалган. Буддизмде теңирчилер өзүнүн эмеси бар.
Ал отко сууга сыйынат деген жалган. Ал мен отко сууга сыйынганды көрө элекмин просто. Эми мүмкүн сыйынгандар бардыр мисалы. Ошон үчүн сен өзүң бир мисалы эми сен эме мусулман болгондон кийин эң жакшы мусулманчылыкты карман. Эми аны өзүң билесиң. Мен сага болгон мен өзүмдүн жеке оюм. Баарыбыз Сүйүмканга ийгилик каалап коелу. Сүйүмкан азаматсың. Анткени ушундай суроолорду бергени бул өтө чоң ийгилик. Ушундай суроолорду бергени. Ошон үчүн Сүйүмкан эгер угуп атсаң, сага бирден бир сабак подарок 15-inde боло турат. Эгер угуп атсаңыз, биздин менеджерге жазып коюңуз, сизге бир сабак подарок деле.